табиятынан талантты арыган адамдар өзүнүн түбөлүктүү жарыгын издейт. Жүрөктөн жаралган чыгарма режиссердун түбөлүккө таштап кеткен деми, көз карашы, көкүрөк көөдөнүнөн жарылып чыккан жарыгы. Анын руханий мурасы жан дүйнөнү ойготуп, сезимге аруулук тартуулайт. Алмаз Сарлыкбеков кыргыз көркөм өнөрүнө, театр искусствосуна өз чыйрын салып кеткен режиссер. Сокулук районундагы Шалта деген айылда Адылбек Тыйканбаевдин Мөрөктүн суусу деген спектаклин коюу менен баштады. Ошондо Кемел Жапаркулов деген художник болгон экен. Ошол кийин сүрөттөрүн көрсөтүп, анан айтып, мына сен өнөр канаңдын башаты мына ушул жерден эле унуткан жоксуң десе, унуткан жокмун деди да. Мен ушундай ыраазы болдум да, анда жаш бала болуп келип ошо жардам бергендердин аттарынан бери эстеп калыптыр. Ким ойногондордун баарын эстеп калыптыр. Ким ага жардам бергенин баарын эстеп калыптыр. Кайбы учурларда киши адам жогорулаган сайын ылдый жагындагыларды унутуп калат да. Мына бул жагынан бул Алмаз Азамат эле. Алмаз Сарлыкбековду кырак режиссер деп айтышыбыз керек. Эмне себептен кырак деп айтышыбыз керек? Ошол маселени айталык, кылмыш жана жазада Раскольниковду ойногон актер Калыбек Назаралиев Кыргыз драма театрынан кесиптик жагынан кандай десем, жараксыз деген термин менен театрдан чыгарылган. Театрдан чыгарылгандан кийин Нарынга кетти. Ошо Нарын театрына барганда, ошо жерде иштеп атканда Алмаз Сарлыкбеков ушул актерго Раскольников деп атат. Анан албетте театрдын труппасы аябай таң калган, бул кече куулуп келген актер болсо да, бирок ал ошондон көргөн, чынында эле ошол Калыбек Назаралиев чыгарган роль кийин театр Москвага барганда орустар аябай таң калышкан. Биздин Тараторкинден кем эмес актер экен деп. Демек кыракылыгы деп айтып атканым ошол. Актерлор менен иштөөнү аябай жакшы билчү. Бир Союз кезинде бир режиссерлордун ушундай бир жаман өнөкөтү бар болчу, кыйкырып өкүрүп, кичинекей кечиккен артисттерди урушуп, тилдеп, жер жеберине жетип, кемсинтип, ушундай бир мындайча айтканда бир диктат менен иштеген режиссерлордун бир өнөкөтү бар болчу. Алмаз агайда андай жок эле, ал тескерисинче ошол Нарын театрындагы актерлордун жаштардын өзгөчө. Бир 90% айылдан келген баягы нукура таланттар эле ошолорду акырын айтып, түшүндүрүп, момундай болот, тигиндей болот деп, ошолорду тарбиялап профессионалдык деңгээлге жеткиргендиги менен айырмаланат да. Анан муну айта берсе көп. Адамгерчилик жагынан алганда бул кичипейил, өтө маданияттуу, анан кийин көп окуган, көптү билген адам болчу. Мындай кээ бир атты чыгып, мындай эл оозуна алынып калган чыгармачыл адамдар кичине бой көтөрүп эметип калат го, бул кишиде андай болгон жок. Тескерисинче канчалык макталып, даңкталган сайын ал ошондой мен режиссермун деп айтууга али эрте. 2 институтту бүткөн. Ленинграддагы маданият институтунда режиссерлукту бүткөн, кийин ГИТИСтен Станиславскийдин шакирти Кнебелден сабак алган, ошонун тарбиясын көргөн киши да. Анан кийин ошол айтып калчу, Нарында жанакындай шедевр спектакльдерди коюп, ай мен ушу режиссермун деп айтканга азыр тилим барбайт. Али мен көп нерсени кое элекмин деп айтып калчу да. Учагында көргөн жакшы, бирөөгө сүйгөнүн өптүргөнчө, бакачак жеп бычактап берген жакшы. Москваны бүтүп келгенден кийин Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрында иштеди. Ошондо Токтогул Атабымоловдун Мен жарыктык карларым деген спектаклин койду. Эми анда укмуштуу залкар актерлор ойноду да, Сабира Гүмүшалиева ойноду, Бакен Кыдыкеева ойноду. Эми бала да Алмаз биринчи келгенде мен ойлодум, ушулар кантип тоотот болду экен эми ушу Алмаз депчи. Бирок ошолорду тооттурду, ошолорду уктурду, ошолор менен иштеше алды. Аябай ушу актерлордун иштегиси келбеген ой жойуна койбой, үйүнө чейин барып, 1-2 сапар мен да кошо бардым, Сабира эженин үйүнө барып, үйүнөн репетиция кылып жүрүп чыгарды да, спектакль аябай сонун болду. Алмаз байке режиссер болуп турган мезгилде бул коммунисттик партиянын катуу көзөмөлүндөгү учурга туш келип калды да.
Анан өзү коммунисттик партиянын мүчөсү болчу. Анан бул театр деген ушундай бир жер болот. Бул жеке эле биздин Кыргызстанда эмес, жалпы Советтер Союзунда ошол учурда театрларда лидерлик бир мындай сапатты талашуу, лидерлик көрсөтүү жагынан ушу көрө албастык, ичи тардык аябай күчөп кеткен маал болчу да. Анын үстүнө баягы Горбачевдун учурундагы мезгил кичине баягы ачык коом деген нерселер ушул театрга да тез баягы оозуна келген оттогон учурлар болгон, арыз жазгандар болгон. Ошолордун баардыгына чыдап, өзүнүн адамгерчилик мамилеси менен мындай эрегишип, касташпай, тескерисинче жумуш менен ушул Нарын театрынын 1981 жылдан баштап иштеген главный башкы режиссер болуп, ошондо аябай жогорку деңгээлге көтөргөн бул киши. Ошондо мен өзүм күбө болгом. Бул кишини кичинекей бирдеке болсо эле Нарын шаардык партия комитетине чакырып алып, же болбосо обкомдун бюросуна салышып эле партиядан чыгарабыз деп коркуткан учур болду да. Менимче ошол режиссерлордун негизги көп бөлүгү ушул коммунисттик партияга мүчө болгондордун көпчүлүгү ошол эки партиядан чыгарып салабыз, жумуштан кубала беребиз деп. Анда эгерде партиядан чыккан киши эч жерде жумушка алынчу эмес да. Ушундай бир катаал учурларды баштан кечирген. Бирок чыгармачылыгын бул ушундай өркүндөткөн. Мунун режиссурадагы чыгармачылыгындагы өзгөчөлүк Кыргызстанда мурда калыптанып келаткан тетиги Совет бийлиги кезинде жаңы театр болуп уюшулгандан баштап калыптанып келаткан улуттук академиялык мындай театр өнөрүнүн ыкмаларын жоготкон жок да. Ошолорду тескерисинче колдонуп, Достоевскийди койгондо, Шекспирди койгондо, кыргыздын бир колориттерин кошуп, тескерисинче ошо Шекспирдин спектаклин кыргыз коомунда болуп аткандагыдай, кыргыз жашоосунда болуп аткандагыдай түстү ачып берген да. Алмаз Сарлыкбековдун өзгөчөлүк адамдын ички дүйнөсүн өзгөчө терең изилдеген режиссер деп айтышыбыз керек. Анын айтып аткан себебим биринчи эле койгон спектакли Гилязовдун Алакандай жер деген чыгармасы. Андан кийин ушул Нарын театрында Достоевскийди ишке ашырган. Достоевский Нарын театрында эле эмес, биздин кыргыз театрына биринчи жолу келиши. Достоевскийдин кылмыш жазасы биринчи кезекте адамдын ички ой жүгүртүүсү. Оораган жанр. Мен ömür boyu teatrдын сахнасынан түшпөчү деп сезчүмүн өзүмдү. Мен сахнада өлөм дечи элем. Адам баласы өзүн өзү ошентип алдап сооратып жашай турбайбы. Бир күнү эле акырын театрдан чыгарып коюшту. Кыдыкеева болуп жүрүп, көрөр күнүм ушул беле дедим. Жалжы элек болсом, чыкары элек болсом, бир жума бүк түшүп жатып алып, тотодойбоз да ойладым. Эмне үчүн мени ушундай жашоого жараттың? Ушундай күндү көрсөтө тургандай деп бир сай сөөгөм сыздагандай болсо. Режиссерлер биз ушул артисттерден ажырап калсак канатыбыз кыркылгандай болот да. Эгер Бешналиев кайтыш болгондо мен катуу өкүндүм. Мына режиссурада Боебек Ибраевич кеткенде мен өкүндүм. Ушул Боебек Ибраевичтин дагы бир топ нерсени үйрөнүп калыш керек эле. Ушул кишинин опыту, ушул кишинин Кыргызда болгон жакшы күчтүү режиссерлерден эле капысынан кетип калды. Ушул нерселер мени өкүндүрөт да.
Анан кийин жакшы актерлордон Таттуу Турсунбаеванын эрте кетиши, ошол эле Таттуунун кызы Аселдин театрда ойнобой калышы, анан кийин художниктердин иштегени жанакындай краска болсо биздики артист да. Артистсиз биз эчтеке кыла албайбыз. Анан кийин эми ушулардан тилегеним ушул биздин жакшы артисттерибиз аман эсен болсо экен, ушулар менен дагы иштешсек экен. Сарлыкбеков ар бир кейипкердин ички дүйнөсүн терең ачып берген режиссер. Анын спектакльдеринде адамдын жан дүйнөсүндөгү карама каршылыктар так даана көрсөтүлөт. Ал койгон чыгармаларда тынчтык, жайбаракаттык жана поэтикалуу ой толгоо үстөмдүк кылат. Анын ар бир чыгармасы адамды терең ойлонууга чакырат. Великий артист. Очень хороший паузу сделал. О, Ишкуп, о, Ишкуп. В общем, это такая... Я даже не представляю, қазірда жеткен жоқ. Бір адамда бір шығатты бір. 10 тоғын бір Ишкуп шығады. Айла жоқтан. Арман. Емне қылар, тоңғыйға қапталды, тоңғый. Бүт дүйіне тоңғый. Бул көпчүлүк учурларда классикалык деңгээлдеги актерлорго көбүрөөк упор жанашты. Анан репертуарды алганда дагы ошол классикалык жагдайларды карап туруп алчу да. Мисалы үчүн Нарын театрында койгон спектакльдерин карап көрсөк, Достоевскийдин «Преступление и наказаниясын» коюп аттыр бир күнү барсам. Таң калдым, Нарын театрында Достоевский кантип коесуң, ким ойнойт десем, мен ойночуларды таптым. Ойнойт деди, чыр эле кийин фестивалга Бишкекке келгенде карасам, эң сонун спектакль болуптур Достоевскийдин жанагы «Преступление и наказание» деген. Чыңгыз Айтматовдун жанагы эме дегенин койгон, тиги эрте жаздагы турналарын койгон. Бир өзүнчө бир укмуштай чечилиштер болгондо адамдар аттын ролун ойноп атышат да сахнада. Аларда жүгөн тагылган, бирок адамдар менен мамилесип түшүп ойногон жерлер бар да, аябай. Анан адамдарды карышкырлардын ролун ойноткондо Айтматовдун чыгармасы боюнча ушундай жер бар да, бул аябай бир нерселерди тандап таап айтарлар да, таап жазарлар. Sen öçme, ben seni karmap adamlarga alıp verem. Алмаз Сарлыкбеков көптөгөн кыргыз драматургтарынын жолун ачкан. Кыргыз эл жазуучусу, драматург Султан Раевдин «Күн кармаган бала», «Аял» деген чыгармаларынын негизинде «Сен, биз жана баарыбыз, о кыздар» аттуу чыгармаларын сахналаштырган. Ал чыгармалар көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине кирген өлкөлөрдүн театралдык фестивалдарында коюлуп, баалуу сыйлыктарды жеңип алган. Бул кыргыз театрындагы, кыргыз театрынын өнүгүшүндөгү эң этаптуу жылдардын бир мезгилинде иштеген биздин кыргыз театр өнөрүнө өлбөс өчпөсүнүн изин калтырган режиссерлордун бири да. Алмаз Сарлыкбеков бул ошол эле учурда профессионал режиссерлордун экинчи тобу, экинчи муунун өкүлү катары мен жогору балайм. Себеби мен өзүм ушул эгер театр дүйнөсүнө келсем, кийин анан драматург болуп калсам, мен түздөн түз анын Алмаз Сарлыкбековдун эмгеги деп билем да. Себеби мени театр сахнасына алып чыккан Алмаз Сарлыкбеков «Күн кармаган бала» дегенде 87-жылы болгон, 88-жылы болгон. Ошондон бери мен ага чейин деле сүйчүмүн театрда. Андан кийин өзгөчө сүйүп калдым да. Сүйүп калганда дагы өзгөчө ушул драматургия жанрында иштеп калуума ошо Алмаз Сарлыкбеков себепкер болду. Мындайча айтканда, баягы орустун улуу жазуучулар айтат го, биз Гогольдун шинелине чыкканбыз деп. Мен Алмаз Сарлыкбековдун шинелине чыкканмын деп сыймык менен айтам да. Себеби чындыгында өтө гениалдуу режиссер болду. Ал ушул таланттын мекени Борбордо эмес,
кай жерде талант ашса ошол жер таланттын мекени, өнөрдүн маданият мекени болоруна тастыктады да. Өз кезегинде Нарын театры Советтер Союзундагы эң күчтүү театрлардын бири болду. Москвага чейин барып дегендей. Ошон үчүн Алмаз Сарыкбеков биздин кыргыз тарыхында орду толус инсан катары мен баалайм. Каза болгон күнү 12 июнда Чыңгыз Айтматов көзү өткөндө кайтыш болду да, ошондо коомчулук деле билбей калды бул кишинин көзү өткөнүн. Ошол Чыңгыз Айтматовдун каза болгонун угуп алып, бул аябай катуу стресс болуп, жүрөгү ошондон кармап калды деп ойлойм. Себеби Чыңгыз Айтматовду ушунчалык жанындай жакшы көрчү, бул кыргыздын ырыскысына бүткөн адам, бул улуу адам, ойчул, философ, даанышман адам деп ушундай бир жакшы көрчү да Чыңгыз Айтматовду. Ошон үчүн Чыңгыз Айтматовду урматтап жанагы эрте жаздагы турналар спектаклин койгондо дагы биз Тбилисиге барып 1985 жылы бүткүл союздук фестивалга катышып, ошондо мен Султанмуратты ойноп баргам. Грузиндер союз учурунда абдан мыкты театр өнөрүн өркүндөткөн грузиндер ошондо тамшанышкан. Бул Кыргызстанда өзүнчө бир улуттук мектеп бар турбайбы, ошону силер түзгөн турбайсыңарбы деп аябай бир жакшы сөздөрүн айтып, Чыңгыз Айтматовдун улуулугун даңазалашып, мына биз Чыңгыз Айтматовдун балалыгын көрдүк бул жерде, кыргыз элинин турмушун көрдүк деп грузиндер ушундай бир эметкени мен бүгүнкү чейин көз алдымда да ушундай таасир берген. Биз экөөбүз сөзсүз бактылуу болобуз. Барс тукумдарыңды бактылуу болобуз. Алардын арасында өз күчтөрүбүздү кошуп, карааны көбөйтөбү. Анткенге аркар кулжанын коч кылганын шимиребиз. Аларды тызылдатып кууганда бир ырахаттанам дейсиң. Далай аркар кулжачалардын курсагын жаратар. Айына жанагы каман, чочко дегендер жакпайт. Кууса корккондордон коюлтуп чичилишет кургурлар. Жабарса чууланып бакырып, дөңдөштөй башын чолгой зал чачып барыштады. Бул Жаабар спектакли сөз чебери Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулаганда чыгармасынын башындагы уламыштын сахналаштырылган формасы. Ал 2004-жылы театр сахнасына коюлду. Сарлыкбеков бул чыгарманы музыка менен би формасында койгон. Чыгарма кыргыз театр тарыхында пластикалык формада жаралган алгачкы спектакль болуп калды. Сөзчү Марат Шарафидинов экөөбүз Венгрияга чыгармачылык командировкага жөнөмөкчү болуп калдык. Анан эми жолдон баратканга бир нерсе окуш керек болчу деп туруп эле любой бир нерселердин баарын папкага сала берип, ошолордун арасында вдруг случайно оказалось Мендеженин Бакыштын ак көнөгү деген повести. Анан баягы повестти окурсам эле анан кийин Маратка бердим. Марат окуп чыгып туруп, бул готовый спектакль. Готовый спектакль экен, тили да окумуш экен. Тындында да биз уже Венгриядан келатканда спектакльди уже почти даярдап келдик да. Режиссерлердин жашоосу мен ойлойм репетициядан репетицияга чейин, премьерага чейин деп ойлойм да. Анан эми мына 50-ге чейин Кудай шүгүр бир тойлорго өзүм каалаган спектакльдерди койдум. Чынын айтыш керек, наам биринчиден алды, бирок ошол искусстводон жан дүйнөсү жыргап жүрүп өттү. Бул айтчу мага байлыктын да кереги жок, ушу наамдын да кереги жок. Мен ар бир койгон спектаклим ушу айтайын деген ой мелге жетип, эл шашына шатман болуп, кол чаап, ушу артисттер жакшы кабыл алып, өзүм поклонго чыгып гүлдөр оролуп турса тегерегимде мага ушул жетет деп айтчу. Мага башка эчтекенин кереги жок деп айтчу да. Жаңы коом башталып, демократия коому деп атпайбызбы? Мына ушулар башталганда театралдык искусство эмес, башканда караганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Режиссура эмес, театр, актер баары көмөлөндү. Мараң бутунан туруп келатат. Кичине жаңы режиссерлор пайда болуп келатат. Жаңы муундагы актерлор пайда болуп келатат. Бирок мен кыргыз драма театрына барып калсам, көпчүлүк арыстар айтып барат, ушу Алмаз агайдын иштегенде, актерлор менен иштеген режиссерлор чанда деп айтат да. Бул киши
айтышат, ушу айтайын деген оюн биз айтабыз го, режиссерду ой толгоо деп коебуз. Ошо ой толгоосун бекемдеп келип туруп, анан ушу жанагы эки столдун үстүндө отуруп пьесаны окуп атканда дагы, анан жана выгрытка чыгып кичинекей мизансценаларга чыкканда дагы, сценага чыкканда дагы, ошо актерлорго жол көрсөтүп атканда дагы айтайын деген оюн так анан даан айтчу дейт да. Анан актерлорго эмне кылыш керек экенин, максатын жакшы түшүндүрчү дейт. Кээ бир режиссер болот да, көрсөтө баштайт да, жок ал такыр көрсөтчү эмес дейт. Ал ошо өзүнүн оюн актердун ички дүйнөсүнө жеткиргенге чейин иштечү дейт. Мына анан актер өзүнүн эле ойной баштачу дейт да. Азыр мына ушундай режиссерлор, конечно, бар дейт, бирок аз санда деп ошентет да. Мына ушул жагдайдан биз Алмаз агайды сагынабыз. Эл аралык Чыңгыз Айтматов, Муратбек Рыскулов, Жолдошбай Абдыкадыров атындагы сыйлыктардын лауреаты. Владикавказдагы эл аралык театралдык чексиз сахна фестивалынын баш байгесинин ээси Алмаз Сарлыкбеков 2008-жылы 12 июнда 58 жашында дүйнөдөн кайткан. Көзү тирүү болгондо быйыл 75 жашка чыкмак. Сарлыкбеков өмүрүнүн аягында түрк акыны Назым Хикметтен «Унутулган адам» деген чыгармасын сахналаштырган. Ал чыгармада негизги каармандын ролун кыргыздын даңазалуу театр жана кино артисти Сатыбалды Далбаев ойногон. Театр режиссерунун аты аталган эмгеги ал каза болгон соң көрөрмандарына көрсөтүлгөн.